Саламатсыңарбы балдар? Мен Нукат райондук балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрчүлүк багытындагы жумшак оюнчуктар ириминин ирим жетекчиси болуп иштеймин. Мени менен Чечмесай орто мектебинин окуучулары Таңсулуу жана Найгима кызым. Биз ушул жумшак оюнчуктар боюнча көп буюмдарды жасадык. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле фетро кездемесинен ар түрдүү жаныбарлардын сүрөтүнү тартып, үлгүсүнү алып жасаганбыз. Андан тышкары дагы фетро кездемесинен гүлдөрдү жасадык. Биз быйылкы окуу жылында 8 мартка карата апалардын майрамына карата окуучуларыма пакеттен гүл жасаганды үйрөттүм. Бул пакетти жасоо үчүн гүлдү жалбырактарыны пакетти 4 кабат кылып үтүктөп алып, жалбырактын үлгүсүнү алып кыркып алдык. Андан кийин ар бир гүлгө 3төн жалбырак кетет. Зымга жашыл пакетти ороп чыгабыз. Балдар, бүгүн биз силер менен жумшак оюнчуктарды жасаганды үйрөнөбүз. Жумшак оюнчуктарды жасоо үчүн фетро кездемесини алып, биринчи үйрөнгөндөр үчүн ыңгайлуу жана жеңил, жумшак, ошондуктан фетро кездемесини алып колдонсоңор болот. Бизге керектелүүчү буюмдар фетро кездемеси, кайчы, түрдүү жибектер, калемсап жана синтофон керектелет. Бүгүнкү биздин сабагыбызда бугу жумшак оюнчугун тигебиз. Биринчи биз бугу оюнчугубуздун үлгүсүн алып алабыз, кыздар, балдар. Мына бугу оюнчугунун үлгүсү. Муну эки жактуу кылып кыркып алабыз. Андан кийин бугунун ички бутчагын дагы пүктөп туруп кыркып алабыз. Бугу кандай түстө болот, балдар? Ак түстө болот, Анда ак түстөгү фетро кездемебизди алып, үлгүсүнү түшүрөбүз, кыздар. Түшүрүп жатканыбызда сол кол менен басып, оң колдоп сыза коебуз. Сызып, тегиз, бирдей кылып. Кыркып жатканыбызда, кайчыны кармаганыбызда, ийнени тиккенибизде коопсуздук эрежени эске алайлы. Эгерде бир жерине ашыкчараак кылып кыркып койсоңор, анда биздин жумшак оюнчугубуз тегиз, бирдей болуп чыкпай калат. Бугу жөнүндө эмнелерди билесиңер, кыздар? Бугулар сезимтал, мээримдүү, боорукер болушат. Жана дагы бугуларды биз сыналгыдан, китептерден, чыгармалардан кездештирсек болот. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун Бугу эне деген чыгармасында бугунун мээримдүүлүгү сүрөттөлгөн. Биздин бугу жаныбарыбыз сезимтал, боорукер болгон экен, Ушул кружок сабагында да кандай оюнчуктарды тиктиңер, кыздар? Кружок сабагында акуу жана башка дагы жумшак көптөгөн оюнчуктарды жасаган. Жумшак, көптөгөн жумшак оюнчуктарды тиктиңер, Найгима, сенчи, кызым? Мен улак, коён, тыйын чычкан оюнчуктарын тигип, энилериме, досторума туулган күндөргө белек кылып тартуулагам. Азаматсыңар. Кыздарым, ушул жумшак оюнчуктарды тигүү менен бирге силер
kol önörчүлүгүңөр өрчүйт. Илгери биздин уз энелерибиз, эжелерибиз сайма сайганда, таар соккондо, килем соккондо, шырдак тиккенде ырдашып, көңүлдөрүн көтөрүшүп сайма сайышкан экен. Биздин кыздар, силер дагы ырда бересиңерби? Мен ырда берейинчи эчке. Мен анда эмесе сиздерге кыз бурак аттуу ырымды тартуулап бермекчимин. Талда бүргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы бол-болоңдо өнүп ай, таңшып бир ырдар жагыбыз. Таңдагы бол-болоңдо өнүп ай, таңшып бир ырдар жагыбыз. Сай-сайга чыккан дарактын саясы белең кыз бурак, сагынып күткөн жүрөктүн ай, дарысы белең кыз бурак, сагынып күткөн жүрөктүн ай, дарысы белең кыз бурак. Азаматсың Таңсулуу кызым. Бул кызым ырга да шыктуу, колу да жөндөмдүү. Келечекте сен ким болгуң келет? Мен келечекте кыргыз элине пайдасы тийген, жана дагы кары картаңдардын оорусунан арылтып, алардын жүзүндө жылмаюуну көрүүнү каалаган доктор болгум келет. Албетте мамлекетке салымымды кошуп, эң чыгаан айымдардан болгум келет. Азаматсың. Доктор болуш үчүн көп окуш керек экен, а? Нагима, сен макал лакаптарды билесиңби? Ооба. Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан. Кызды үйдө кылдатпайт, аракет кылсаң берекет. Ооба. Эң туура айттың, а? Бир буюмду жасаш үчүн биз аракет кылсак, берекет дейт, а? Азаматсың. Сен келечекте ким болгуң келет, Нагима? Мен келечекте дизайнер болгум келет. Мен дизайнер болуп, кыргыздын улуттук кийимдерине оймо чиймелерди түшүрүп, кыргыздын улуттук кийимдерин кооздогум келет. Азаматсың кызым. Сен 2 жылдан бери кружокко катышасың. Жаштын тилегин берет дейт, а? Сен жашсың азыр. Дайыма ушундай кол өнөрчүлүктөргө катышып турсаң, жакшы болот кызым. Биз ушул жумшак оюнчугубузга ичине синтофонду салабыз, а? Эгерде синтофон жок болуп калса, пакта салып койсок болобу? Жок, болбой калат. Эмне үчүн болбойт? Пактаны салганыбызда ал тегиз жана сыйдан болбой калат. Тегиз болбой калат, а? Оор болуп калат. Ошондуктан синтофон кездемесин салсак, жакшы, инелерибиз ойногонго дагы жакшы, ыңгайлуу, а?
Мына мен бутуну бүтүп калдым кыздар. Мына бут жагына мен стафонду салама салып алабыз. Мына балдар көрдүңөрбү? Мына мен бут жагын тигип болдум. Ичине мына стафонду салып койдум. Тегиз бирдей чыкты. Мына окуучулар, биз дагы жумшак оюнчугубуз бугуну дагы бул жагыны бүттү. Эми бул жагынан стафонду салабыз. Салып, анан көзүнү кооздоп тигебиз, илме дос кылып тигип, кирпиктерин дагы илип тигип коебуз. Балдар, силерге биздин ушул оюнчуктарыбыз жактыбы? Жакса анда балдар, силер дагы жасаганга аракет кылгыла. Фетро кездемесин базардан алып, каалаган оюнчуңардын үлгүсүнү алып, тигип, иниңерге, досторуңарга белек катары берсеңер болот. Кийинки көрсөтүүгө чейин балдар сак саламатта калгыла.